Салам достор, биз болсо практиканы улантабыз. Квадраттарынын акыркы цифрасы бирге барабар болгон канча эки орундуу натуралдык сан бар дейт. Натуралдык сан бар. Натуралдык болгондо оң санды айтып атат. Демек, кайсы сандардын акыркы квадраты эки орундуу сандын квадраты бирди берет. Мисалы үчүн 99 көбөйтүлгөн 99, демек 9 көбөйтсөк 81, анан кийин ушинтип биякта сандар жазылат, ушинтип биякта жазылат, анан кошсок кыскасы эң акыркысы 1 деген сан менен бүтөт. Биякта сандар болот. Эң акыркысы 1 менен бүтөт. Демек 99 деген бул бизде биринчи вариант. Дагы кандай варианттар бар достор? 99 көбөйтүлгөн 89 десек болот. Бул учурда деле эмне болот? 99 9га 9 десек 81, мындай болуп эң аягында 1 келип чыгат. Бул дагы вариант жарайт. Эң акыркы цифрасы 1 менен бүтөт. Эгерде ишенбесеңер, калькулятордон көбөйтүп көрүлү. Ушинтип кете берет. 99 көбөйтүлгөн 79, анан кийин 69, анан кийин 59, ушинтип. Бул жактар 99 бар. 99 көбөйтүү. Демек, бизде канча вариант бар экен? Ушундай санап коелучу кана. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Демек, 1. Демек, бардыгы болуп бизде 9 вариант бар экен. 9 вариант. Так. 9 вариант бар экен. Ушундайданчы. Бул жакта 9ду белгилейли дейбиз, бирок биз деген 11ди 11ге көбөйтсөк дагы канча болот? Аягы 1 менен бүтөт да, туурабы? 121 келип чыгат да, 11ди 11ге көбөйтсөк 121, аягы 1 менен бүтөт. 11дин квадраты дагы 1 менен бүтөт. Демек, бизде азыр канча вариант болуп калды? 10 вариант болуп калды, 10 вариант. Демек, бул жакта 10 деген вариант жок болгондуктан, анда дагы башка варианттар бар деген натыйжага ээ болобуз. Дагы кандай силерде ойлор бар? Силерде бардык варианттарды талкуулап чыктыңар окшойт өзүңөрчө. Дагы мындай варианттар бар. Мисалы, 99 көбөйтү 99 дедим да. Бул жакта 89 көбөйтү 89 деген сандар бар да. 79 көбөйтү 79 деген сан бар. 69 көбөйтү 69. Ушинтип кете берет достор. Демек, канча жолу болот ушул? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Демек, бардыгы кирип 8. Бизде дагы 8 вариант бар экен. Башында 10 вариант бар болчу, дагы 8ди коштук, жалпы бизде 18 гана вариант бар. Башка вариант жок. Демек, Г варианты туура. Кийинки эсепке өттүк. Мынакей достор, бөлчөк сандын алымы менен бөлүмүнүн, мен силерге муну теориялык сабакта көрсөтүп бергенмин. Суммасы 11ге барабар дейт. Биз бөлчөк сан жазалы. А бөлү Б. Демек, алымы жана бөлүмү. Алымы менен бөлүмүн кошсок, бизде 11 деген сан келип чыгат экен. Суммасы десе кошобуз. Алымынан, демек, алымынан 2-ни кемитип салалы бат-баттан. Бөлүмүнө 3-тү кошсок дейт, бөлүмүнө 3-тү кошсок, бизде барабар болот экен 5тен 1ге. Мынакей, бул жакта 5тен 1 деген санга барабар деп айтып атат. Бул сандын бөлүмү менен алымын көбөйтсөк канча болот дейт. Бөлүмү көбөйтүлгөн алымы барабар канча? Бул суроо. Так, мен эмне кылабыз дедим эле? Бул санды 5ке көбөйтөбүз, бул белгисиз санды 1ге көбөйтөбүз. Карама-каршы, кыскасы. А минус 2 көбөйтүлгөн 5 барабар Б плюс 3 көбөйтүлгөн 1. Муну 1ге көбөйтсөк баары деле ушул чыгат. Демек, качан ачабыз? 5ти көбөйтөбүз Ага, 5А болот. 5ти көбөйтөбүз минус 2ге, минус 10 болот, барабар Б плюс 3 дейт. Бул жактан биз Аны таба алсак болот. А барабар 11 минус Б болот, бул теңдемеден. Эми 5тин ордуна Аны коебуз. Же болбосо Бны таба алачы достор. Б оңоюраак кездешет экен, качан ачпайлы. Мына Б барабар 11 минус А. Б. Аны бул жак минус белгиси менен көрөбүз. Демек, 5А минус 10 барабар Б дегенибиз. Мынакей, 11 минус А болду. 11 минус А плюс 3 болду.
Так, 11-ге 3-тü кошуп салсак биздики 14 болот. 14 болот, 5а кала берсин, минус а плюс а болуп келсин. 14 калсын, бул жака эмне болот? Плюс 10 болуп келсин. Демек, 5ага, так, бул эмне болот? А болчу. 5ага аны кошсок 6а болот, барабар 24. Демек, 6а барабар 24 болсо, а барабар 4кө экен да, туурабы? А 4кө барабар экен. А 4кө барабар болсо, биз Б'ны таба алабыз. Демек, анын ордуна 4тү коеюн бул жака, 4тү койсом, бул жакта биздики Б 7ге барабар болду. Б барабар 7ге, 11ден 4 алсам 7. Демек, Б деген 7 болду, А деген 4 болду, 7 және 4 28. Демек, биздин жооп 28. Б варианты туура достор. Кийинки эсепке өттүк. Bir окуучунун математика сабагынын 3 сынагынан алган орточо упайы дейт. 3 сынагынан алган орточо упайы 23 экен. Бул орточо деп атат, орточо. Орточо деген сөзгө жакшыраак маани берели, мен дагы боеп коеюн орточо деген. Акыркы сынакта ал 25 упай алган дейт. Болсо, биринчи менен экинчи сынак упайларынын орточосу канча болот? Арифметикалык орто сан деген эле түшүндүрөт да, орточосу деген. Демек, биз деген эмне алсак? X, Y, Z. Бул биринчи, экинчи жана үчүнчү сынактары. 3 сынагынан алган орточо упайы 23 экен. Демек, үчөөнү кошуп туруп биз 3кө бөлүп салсак, орточосу чыгат да, орточосу. Орточосу 23 экен. 23 экен. Ал эми жалпы табыш үчүн эмне алабыз? Албетте биз деген бул жакта да 3кө көбөйтөбүз, бул жакта да 3кө көбөйтөбүз. 3 менен 3 кыскарат. Бизде x плюс y плюс z барабар 69. Туурабы? 69 экен. Муну архив катары бул жака коюп туралы. Так, 69 болду. Анан кийин акыркы сынакта ал 25 упай алган дейт. Акыркы, демек, z бул 25 экен да. 25. Булар болсо y анан z бойдон кала берсин. X анан y барабар 69. 69. Анда x, y канча болот? Биринчи жана экинчиси. Биз деген 25ти бул жака минус белгисин алып өтөбүз. 69 минус 25. Так, 69тан биз 25 дегенбизде канча чыгат болот экен? 44 чыгат, достор, 44. Демек, бул 44 чыкты, ошондуктан мен 44 деп жазып коеюн. Демек, акыркы сынакта ал 25 упай алган болсо, биринчи менен экинчи сынак упайлардын орточосу канча дейт. Бул биринчи менен экинчи сынактарды кошсок 44 экен, анын орточосу деген бул 2ге бөлүү да, туурабы? Арифметикалык орточосу. Бул жакта 2 цифра турат, 2ге бөлөбүз. Барабардыктын сол тарабын 2ге бөлдүкпү, анда оң тарабында милдеттүү түрдө 2ге бөлүшүбүз керек. Ошондо бизде барабар болот 22. Демек, арифметикалык орточосу 22ге барабар экен, достор. Кийинки эсепке өттүк. 6 удалаш жуп сандын суммасы 54кө барабар экен. Суммасы деп атат. Экинчи сан менен үчүнчү сандын суммасын тапкыла дейт. 6 удалаш дейт, жуп сандар, билебиз кайсылар эле ал? X деген болчу, анан кийин бул x плюс 2, x плюс 4, x плюс 6, x плюс 8, анан x плюс 10. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ны жаздым, 6 удалаш сандар. Суммасы 54кө барабар экен. Кошобуз, 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 кошобуз. Батпай калды. Эмне кылабыз? Батырабыз, бул жака барабар экен 54кө. 54кө. Так, x'тер санай коелу. 1x, 2, 3, 4, 5, 6. 6x бири-бирине кошуп чыгабыз. Демек, 6x болот. 6 жолу x. Сандарды кошолу. Так, сандар 2,
4. Так, 4-ге 2 қоссақ 6, 6-ға 6-ны қоссақ 12, 12-ге 8 қоссақ 20, 20-ға қоссақ 30. 30 барабар 54 дейді. Болды, мұның керегі жоқ. Uzun текст жол болса туйынтма. Керегі жоқ. Біз деген не аласыз? 30-ты минус белгісімен оң тарапқа көресіз. 6x қалады бұл жақта. 50 минус 30. 50-ден 30 алсақ бізде 54, 54 минус 30. 54-тен 30 алсақ 24 қалады. X барабар қанша? 4-ке. 6-ны 4-ке өтсек 24. Демек, жанағыны бекер өчіріп тұрмын, достар. Жанағыны бекер өчіріп тұрмын. Бізге керегі тиіп қалмақ екен да. Так, бұл жақта x болчу биринчisi, экинчиси x плюс 2, x плюс 4, x плюс 6, x плюс 8, анан x плюс 10 болчу. Бұл удалашсандар молардын барын тең мен мурунку биринчи сабакта түшүндүрүп берип кеткем. Эгерде ким көрбөй жалкоолонуп аттап кетсе, анда буларды түшүнбөйт. Так, эмне кылабыз анда? Суроону окуйлу. Экинчи сан менен үчүнчү сандын суммасын тапкыла дейт. Экинчи сан мына могул. Анан үчүнчү сан бул. Демек, x плюс 2 менен x плюс 4-тün суммасы деген бул экөөнү кошуп сал деген сөз. X деген 4 болду да бул жакта. 4 плюс 2 плюс 4 плюс 4. 4-кө 4-тü кошобуз 8, 8-ге 2-ни кошобуз 10, 10-га 4-тü кошобуз 14. Демек, биздин жооп Г вариантында кездешет экен. Акыркы эсебибиз калды, ошону чыгарып көрөлү. А, Б, демек бул түшүнүктүү достор. А, Б деген эки орунду сан экен. А, Б санында А саны Б санынын 3 эсесинен 4-кө аз дейт. Кыскасы, А жана Б деген бул эки орунду сан экен. Биз муну эмне деп жазып алсак болот дедим эле? А көбөйтүү 10 плюс Б деп жазып алсак болот дегем. Бул бизге кереги тиет азыр. Анан кийин бул жакта дагы бир айтылыш бар экен, кызыл менен сызып койдум астын. Ал болсо мынтет. А деген сан бул Б санынын 3 эсесинен 4-кө аз дейт. Демек 3-кө көбөйттүм да кемиттим 4-тү. Козураак кылып жазып коеюн. А барабар 3 көбөйтүлгөн Б минус 4. Туурабы? Туура. Так, муну жаап коелу. Кеттик эми. БА саны АБ санынан 18-ге аз дейт. Демек, бизде дагы бир түшүнүк бар экен да. БА бул деген Б көбөйтүү 10 плюс Аны түшүндүрөт. БА саны АБ, демек БА саны барабар экен АБ санынан 18-ге аз дейт. Кемитебиз 18-ти. Ошондо бизде жапжакшынакай суроо. АБ плюс БА канча? Булардын баарын мен могул үстүндө сызыктуу сандардын баарын тең түшүндүрүп берген мурунку теориялык сабактарда. Буларды азыр түшүндүрүп отурбайм, достор. Так, кеттик. Эмне кылабыз? Биринчиден, БА деген сөз мынакей бул тоюнтманы түшүндүрөт. Ошондуктан мен БАнын ордуна ушуну эле алып келип туруп коюп койсом болот. Туурабы? Туура. Ал эми АБ деген мынакей бул туюнтма. Туурабы? АБнын ордуна муну алып келип коюп койсом болот. Кемитебиз 18-ди. Болду, булардын баарын өчүрүп салалы. Анан кеттик. Бул жакта А деген 3Б минус 4 деп турат, Буларды азыр биринчи топтоштуруп алалы, анан көрөбүз, Так, Б кала берсин. Б, же болбосо мындайдан жазсам болот. Көбөйтүлгөн 10 дейт. Же болбосо биз муну 10Б деп койсок болот. 10 көбөйтүү Б плюс А минус 10 көбөйтүү А деген 10А болот, плюс Б минус 18. Тамгасы барлар сол тарапка. 10b плюс a минус 10a минус b минус 18 болуп калсын. Так, 10b'дан кемитсек b'ны 9b калат.
минус 10а плюс а бул минус 9а болот. Барабар минус 18. Болду, муну жөнөкөйлөтүп алдык. Эми муну ордуна коюп салсак деле болот бат-баттан, бирок иштегенге оор болуп калгандыктан мен болсо ушинтип жөнөкөйлөтүп башты айлантпай башка чаржайттан кутулгум келди жөн эле. 9b минус 9а деген эмне эле достор? Мынакей а деген бул дал ушул туюнтма. Көбөйтөм. 3b минус 4кө барабар минус 18. Кашаларды ачабыз. 9b кала берсин, бул кирбейт. 9ду көбөйтөм. Минус 27b. 9ду көбөйтөм. Минус 9ду минус 4кө көбөйтсөм плюс 36. Плюс 36 барабар минус 18. Так, бул жакта не болот достор? 27ден 9ду алсам 18 минус 18 b калат. 36-ны бул жакка плюс 36-ны минус 36 кылып алып өтөм. Бул жакта минус 18 бар болчу. Демек, 36-дан 36 кайра 18-ди кошуп коем. Менде 54 пайда болот. 54. Минус 54 болгондо дагы. Ал эми b'ни табыш үчүн эмне алам? Минус 18ди минус 54-түн астына түшүрүп салам. Демек 18ди бөлүмүнө түшүрөм да. Менде b барабар канча болот? 3кө барабар болот. b 3кө барабар. Так, b 3кө барабар болсо, анда бул жака 3тү койсом, 3тү 3 көбөйтсөм 9, 9дан кемитем 4тү 5. Демек, a деген 5ке барабар экен, b деген 3кө барабар экен. a деген 5, b деген 3. b деген 3, a деген 5. Демек, 53кө 35-ти кошсом 88 деген сан келип чыгат. Мынакей достор, биздин акыркы эсебибиз ушундай болду бул сабактын. Албетте бизде дагы акыркы теориялык сабагыбыз калды. Чыдай тургула достор, чыдай тургула. Түшүнөм, силерге маселе чыгаруу жакпайт, бирок ошентсе дагы ЖРТнын талаптарына жооп берүү үчүн биз маселе чыгарганды да үйрөнүшүбүз керек. Кимде аябагандай бийик максат койсо, алтын сертификатка чейин жетем деген мына ушул маселелерди жакшыраак өздөштүрүүгө милдеттүү достор. Мен болсо силерге жардамымды бергенден аянбайм. Анда биз кийинки сабактан жолугабыз достор.